Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, сиздер менен бирге Алсу медиа каналы жана мен Алсу Рустамова. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле, бүгүн өзгөчө коногубуз Азамат Салиев. Көбүңүздөр эле таанып, билип калдыңыздар. Москва шаарында көптөгөн кыргыз мекендештерди үйлүү кылган Нура недвижимость компаниясынын негиздөөчүсү Азамат Салиев бүгүн бизде конокто. Биз атайын сиздер үчүн чакырдык. 2026-жылга карата Москва шаарында үй алган мекендештердин жашоо турмушу бүгүнкү күндө кандай өтүп жатат? Мына ошолорду сиздер менен кабардар кылабыз. А сиздер болсо каналга катталып, лайкты басып, жакшы ой пикир жазганды унутпаңыздар. А биз жарнамалык тынугудан кийин маегибизди алда карай улантабыз. Салам достор, жалпы Москвадагы мекендештер, кийимиңиздерде кирди чыкты кылганга документиңиздерде проблемалар болуп аткан болсо, Дастан мырзага кайрылып, Казакстанга кирди чыкты кылып келсеңиздер болот. Эгерде Самат Уланбековдун атынан деп барсаңыздар, арзандатуулар болот. Андыктан документиңиздерге так болуңуздар, азыр бар жок жерде ушундай текшерүүлөр жүрүп жатат. Ишиңиздер ийгилик болсун. Саламатсызбы, Азамат байке? Саламатчылык, Алсайым, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Сиз менен да көптөн бери көрүшпөй калдык. Жылдар болуп кетти, же 1 жыл болду. 1 жыл болуп кетти. Өткөн жылы, Ооба. Студияга кош келиптирсиз. Азамат байке, анда эл менен амандашып, өзүңүз боюнча бир аз кыскача эскерте кетсеңиз. Саламатсызбы, урматтуу кыргыз элим. Мен ушул Москва жергесинде Нура недвижимостьти жетектеп, көптөгөн мекендештерибизди үйлүү кылып, бакыт тартуулап жүрөбүз. Эң сонун. Азамат байке, ушул 2026-жылга карата кандай өзгөрүүлөр болуп жатат ошолор боюнча? Көптөгөн өзгөрүүлөр болду. 2026-да мына 2-айында көптөгөн өзгөрүүлөр болду. Бул өзгөрүү основном семейный ипотекага туура келди. Бул жерде Москвада Россияда семейный ипотека болгон үчүн мамлекеттин жардамы менен ипотека берилген үчүн 6% менен мамлекет көптөгөн өзгөрүүлөр киргизишти. Мурда бир семья 2 үй ала алса, азыр уже бир семья бир эле үй алганга туура келет. Себеби закон ошону, мамлекет ошону туура деп тандады да. Эгер бир үйдү алган болсо, уже дагы бир үй алганга уже мүмкүнчүлүгү болбой калат. Ошон үчүн азыр бир ошондой условиялар бар. Мурда донор деген ипотека бар болчу, аны уже жок кылышты. Ал уже болбойт. Азыр эми бир ошол 7 жашка чейин деп калтырды, ал условиясы өзгөргөн жок. Бир бала 7 жашка чейин болсо семейный ипотека ала алат. Ошол сделкага үй алып аткан учурда ошол баланын снилс деген номери бар, документи баары эле билет. Ошол документ ошол сделкага кошулуп жазылат. Ошол бала үчүн бир эле ипотека туура келип калат. Ал документ менен башка жактан уже ипотека бербей калат. Мамлекет ошону снилс аркылуу контроль кылат. Түшүнүктүү. Азамат байке, эсиңизде болсо, мурунку жылы тарткан видеолорубузда семейный ипотеканын дагы бир түрү бар болчу, эгерде үй бүлөдө өзгөчө баласы болсо. Өзгөчө баласы болгон эмелер ал калды ошондой эле. Буга мамлекет дайыма жардам берип келет. 18 жашка чейин өзгөчө баласы барларга семейный ипотека алса болот. 6% менен. Түшүнүктүү. Андан сырткары азыркы кездеги стандартный ипотекаларда мүмкүн арзандады же кымбаттады дегендей, ошолор боюнча да айта кетиңиз. Ооба, экинчи түрү ипотекасы бул стандартный, семейный ипотекага туура келбеген РФ жарандары же болбосо кыргыз жарандары, бүткүл эле дүйнөнүн башка иностранецтер десек, бул жакта официально иштеген болсо, стандартный ипотека менен үй алса болот. Азыр стандартный ипотеканын процент ставкасы 19-20%, иностранецтер үчүн бир аз кымбатыраак, бир 2%, 20-22% ушундай. Негизи стандартный ипотека менен деле үй алса болот азыр. Бул бир эле жери банктан көп акча албаш керек. Бул эмне деп айтайын, муну айта кетейин. Бизге көп чалышат, көп сурашат, консультация кылса кандай кыргыз мекендештерибиз, Кыргызстан жараны, РФ жараны мекендештерибиз льготный ипотека, то есть семейный ипотекага туура келбегендерчи 19-20% менен Москвадан 9 миллион, 10 миллионго азыр үй алган невыгодно деп айтат элем. Азыр эмне кылыш керек? Үй албай коюш керекпи? Ставкалар ушундай турганда эмне кылыш керек деген эмелер, суроолорго биз кантип жооп беребиз? Кандайдыр бир ыкма, бир жолдорду айтабыз. Негизи мага келген кардарлар мен айткандан кийин алышып атат үйлөрдүчү. Бул Подмосковьядан, ближайший Подмосковьянын шаарларынан 5-6 миллионго
үй алып, ошол үйдү 1-2 жылдын ичинде ошону төлөгөнгө аракет кылып, 1-2 жылдан кийин ставкалар түшөт, процент ставкалар. Анан ал үйдүн да баасы көтөрүлүп калат. Анан кийин ошону сатып Москвага жылса болот. Анан көбү Москвада иштеген үчүн Подмосковьедон үй алсак, биз кантип барып келебиз деген суроолор болот да. Анан Подмосковьедон үй алганда бул как вложение алыш керек да, инвестиция. Кандай түрдө, мисалы үчүн аны алып, сдача бар да, мисалы үчүн арендага сдавать этип койсо болот. Ипотеканы жапканга жардам берет. Ал кандай деген, эмнеге муну кылыш керек? Ошол эле жана башында айткан, үйдүн баасы көтөрүлгөндө сиздин акчаңыз текке кетпейт да, ипотекага төлөнүп, үйдүн баасы көтөрүлөт, анан банктан алган карыз жабылып, арада бир разница чыгат да, үйдү саткандачы. Мисалы үчүн 5 миллионго үй алсаңыз, 2 жылдын ичинде ал 5 миллиондук үй 6 миллион болот. Кымбаттайт да үйдүн баарычы. Сиздин бул сөздөрүңүздү угуп отуруп, мен азыр ходячий бизнес деген ой өсмө келип кетти да. Бул деген үйдү алгандан кийин жөн эле алып койбостон ошол кичинекей болсо да бизнес кылса болот турбайбы? Ооба, арендага берип, ипотеканы жаап, акырын карызды азайтып банктан, анан үй кымбаттаганда ал үйдү сатып, бул разницаны Москвадан өзүңүзгө ыңгайлуу үй алып атканда переначальный кылып берсеңиз болот. Биздин азыр кардарлар ошентип алып, стратегический бир 2 жылга ошентип алышып атат. Эң сонун. Азамат байке, анан ушул 2026-жылга карата аябай эле азыр мындайча айтканда көп мекендештердин көпчүлүгү кетип калышып, аябай эле аз калышпадымбы? Ошолор боюнча да айта кетиңизчи, үй алгандар болуп атабы дагы эле? Ооба, үй алгандар болуп атат. Ошол мындай кымбат эмес, бир аз арзаныраак. Эмне үчүн? Амина үчүн, документация үчүн, жашаш үчүн алышып атат. Анан кеткендер, алгандардан кеткендер да бар. Алар сатып кетип атат. Биз мурда дагы айткандай, ипотека алган үйдү сатса болот. Главное, сатуу алган баа менен саткан баанын ортосунда разница сизге пайда алып келиш керек. Биз депортация болуп кеткендердин деле доверенность менен сатып берип атабыз. Өздөрү сатып кетип атат. Ар кимдин жашоосу ар кандай болгон үчүн үй алган адамдар да кетер маалда сатып кетишип атат. Бул жашоо. Бирөө кетип атат, бирөө келип атат дегендейчи. Андан сырткары Азамат байке, ошол мекендештерге өзүңүздүн жеке оюңузду айта кетиңизчи. Риэлтор катары эмес, не деп коет, мындай жөн эле тааныш катары, дос катары дегендей. Азыркы учурда үй алгандары туурабы, туура эмеспи, үй алгыла деп айтасызбы дагы да? Мен көп бизге консультацияга келет, анан телефондон чалышат. Стандартный ипотекага туура келебиз, биз кыргыз жараныбыз, семейныйга туура келбейбиз. Биздин рекламалар основном семейный ипотека болгон үчүн көп Кыргызстан жараны мекендештерибиз чалышат. Мен телефондон да айтам, негизи бул жерден деле айтам. Азыркы учурда бул жакта акчабызды мен айтат элем мекенден үй алып, мекенге ошол акчаны мекендеги өзүбүздүн үйүбүзгө инвестиция болот, вложение болот, ошол жака сактайлы деп айтат элем. Ачык эле, бар эле чалгандарга деле айтам, бул жерден деле айтам. Анан ким бул жактан алам десе, ошол Подмосковьядан арзан үй алып туруп азыр. Бүгүн деле мага кишилер келишти, бирөөсү 10 миллион, бирөөсү 15 миллионго үй алам дейт. Эсептеп бердим, айына көп төлөп калат, баары процентке кетет, булардын баарын эсептеп консультацияда көрсөтөбүз да. Анан өздөрү бир чечим чыгарышат. Андай 10 миллион, 15 миллионго эмес, Подмосковьядан бир 5-6 миллионго үй алса, азыр ал как инвестиция, как вложение, бир 2 жылдык стратегия менен алса болот. Азамат байке, ошол Нуран недвижимостьтагы өзгөрүүлөр боюнча эгер болуп атса айта кетиңизчи. Сиз менин билишимче мурунку жылдан бери Россия жергесинен гана үй алып беребиз дейсиз. Мүмкүн 2026-да Кыргызстандан дагы алып берип аткандырсыз дегендей. 2026-да буюрса Кыргызстанда дагы кээ бир компаниялар менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Буюрса Кыргызстандан да үй сатып баштайбыз. Биз өткөн жума Дубайдагы бир үй курган компания менен договор түздүк. Дубайдан үй сатып баштадык буюрса. 2026 ошол. Эң сонун Сизге алсайм, сизге да Дубайдан үй алалы. Эгер Москва суук келгенде Дубайга барып ысыкта эс алып туруңуз. Мен ар дайым ушу сиз менен интервью тартып аткан учурда эле үйлүү болгондой эле сезем өзүмдү. Болсун. Азамат байкем мага жөн эле сага белектеп берип коет экен деп атпайбы? Буюрса Дубайдан үй алып берели сизге. Дубай жакшы, жылуу.
Эң сонун чоң рахмат, айтканыңыз келсин байке. Андан сырткары сиз көптөгөн мекендештерди окутуп дагы чыгарып атасыз. Ооба, Көптөгөн риэлторлорду чыгардыңыз. Ошол буюрса. окуу боюнча дагы да уланып атабы? Уланып аткан болсо, акчасы кандай болуп атат? Ошол эле калдыбы баасы же өзгөрүүлөр болду дегендей? Ооба, туура айтасыз. Окуу боюнча бул окуу деген нерсе бул жаңы билим алуу, жаңы эме, жаңы бир тармакты мындай өздөштүрүү деген сөз. Эмне негизи эмнеге обучение кылам, эмнеге окутам, бул эмне үчүн менин оюма келди деп айтсак, негизи түпкүрүнчү бизде үй алганда көбүнчө мекендештерибиз, мисалы үчүн биздин кыз келиндер, карындаш эжелер үйдө отурушат да балдар мененчи. Анан аларга кандай менин үй алып бергенден башка кандай дагы бир салымым, бир жардамым болот деп ойлонуп отуруп ушул обучение келди мага. Бул жумушту сиз өзүңүз графикти өзүңүз түзөсүз. Бул баягы график менен эртең менен 9-тан кечки 10-го чейин иштей турган график жок. Өзүңүздүн графигиңизди, өзүңүздүн убактыңызды үйдө отуруп балдар менен дагы бул жумушту кыла алганыңыз үчүн мен ушул эмени өзүбүздүн эже карындаштарга үйрөтүп, менин обучением ушинтип башталган. Бул обучение меники постоянный болот. Акчасы ошол эле, бизде башкаларда 100 000, 200 000 эмес, ошол 50 000 эле. Бул максатыбыз биздики ошол билимди мындай доступно кылыш, анан ошол билимди үйрөтүп, ал адамдын кандайдыр бир ипотека алгандан кийин доход керек да, ипотека төлөш керек. Ошол адамдын бир доходу ошол адамдарга бир жардам болсун деп биз обучение кылабыз да дайымча. Онлайн, оффлайн баары түрдө бар. Самый главный ошол окуйм деген адамдын желаниясы. Эң сонун. Андан сырткары мурунку жылы айтып аткан элеңиз, эгерде каалоочулар болсо, өзүн сынап көрүү үчүн 2 күндүк обучение бул 5 000 рубль деп, Ооба, ал бар. Ошол дагы эле уланып Дагы эле атабы? уланып атат. Бул мындай да, жаңы сфера. Биз билбейбиз. Биз жаңы бир кесип тандасак, кантип тандайбыз? Биринчи окуйбуз, ойлонобуз ушундай да. Анан 50 000ди берип алып, мага жакпай калсачы деген адамдар бар. Туура келбей калсачы, мен иштей албасам, иштей алам деген ойлорун көп ойлонуп отурбай, ошол 2 күндүк бир тестовый эмеге келсин, урок, практика баардыгы. Биз менен чогуу жүрөт, биз менен практикада өтөт, документация баарын биз көрсөтөбүз 2 күндүк. Ошол 5 000 деп айтканбыз, ошол эле баа, башка өзгөргөн жок. Каалоочулар келип, бизден ошол 2 күндүк тажрыйбаны өтсө болот. Эң сонун. Урматтуу мекендештер, мына өзүңүздөр угуп өттүңүздөр, андыктан сиз мен риэлтор боло аламбы же боло албаймынбы деп күмөн санап отурган болсоңуз, анда 5 000 рубльга 2 күндүк обученияга барып өзүңүздү сынап көрсөңүз болот. Толук маалымат алуу үчүн мен экранга Азамат байкенин номерин жана ошондой эле Instagram баракчасына калтырып койдум. Сөзсүз кайрылыңыздар. Азамат байке, андан сырткары азыр аябай эле көйгөйлүү маселе бул реестр маселеси болуп атат да. Көптөгөн мекендештер реестрге түшүп калышып, же үйүнөн чыга албай отуруп калып атышат, же болбосо мындайча айтканда эмне күлүп атат деп ойлосоңуздар, мен да реестрге түшүп калсам, андыктан мен сиздер мененмин. Мына ошол реестрде туруп үй алгандар реестрге түшүп калган болсо, ошолордун кандай кылып үйүн кайрадан ошо мындайча айтканда төлөй алышабы, же ошол боюнча Кыргызстанга кетип атышат, мындайча айтканда ошол кандайдыр бир эмеси тийбейлиби, зыяны? Именно ипотека алгандардын азыр реестрге түшкөнү бизге мындай туура келген жок. Биз менен реестр деген негизи бул жактагы документтерди тактоо деген эмеси да, мамлекеттинчи. Реестрге түшүрүп, эгер сиздин мамлекетке болгон бир документиңизде бир кемчилдик болсо, ал реестрге түшүрүп, сиз ошол документти оңдоңуз деген сөз негизичи. Анан көп адамдар муну туура эмес түшүнүшү мүмкүн, бирок ошондой документтерди тууралап, анан реестрден чыккандар да болуп атат. Реестрден чыккандар деле ипотека алып атат. Анан реестрге түшкөн адамдар эгер чыга албай калса, может Кыргызстанга кетип аткандар да. Ошо энди Кыргызстан баары мекенибиз, бир күн барып биз деле барабыз. Ошон үчүн Албетте. Кыргызстанга бир барып келип, анан реестрден кайрадан чыгып калгандар да болуп атат. Албетте. Азамат байке, сиз наставничество менен дагы иштешип жүрбөдүңүз беле? Мындай наставлять этип көптөгөн мекендештерге бир эле ошол риэлторго окуу эле эмес, психология жактан дагы көптөгөн тармактар менен дагы иш алып барып жүрдүңүз. Мына ошолор боюнча да айта кетиңизчи. Ал темалар боюнча да, ал тармак боюнча негизи наставничество деген бул кандай десем, өзүбүздүн жашоо тажрыйбабыз, жумушубуз болсун, баары жактан биз да наставник катары иштеп келатабыз.
биздин өзүбүздүн жана Нуран академиябыз бар. Алар дагы уже ишке жүрүп баштады, иштеп. Андан башка дагы биздин обучениялар, онлайн обученияларыбыз дагы сайттарда буюрса жаңы онлайн эмеден видео уроктор менен обучениялар болот. Ушул эле риэлторство боюнча дагы биздин онлайн обученияларыбыз чыгат жакында буюрса, видео уроктор. Ошол жактан өзүңүздөр үйдө отуруп эле үйрөнсөңүздөр болот. Көбү эме да, үйдөн чыга албайм, балдар бар дегендер бар да. Ошолор үчүн биз видео уроктор жасап атабыз. Ошолор буюрса жакында чыгат. Үйдө отуруп видеодон көрүп үйрөнсөңүздөр болот. Эң сонун. Мекендештердин агып өттүңүздөр, Нуран недвижимость компаниясында аябай эле чоң өзгөрүүлөр болуп жатыптыр 2026 жылга карата. Андыктан Азамат Салиевдин Instagram баракчасына катталып, Нуран недвижимостьтагы өзгөрүүлөрдү алдын ала дагы кабардар болуп туруңуздар. Азамат байке, сизге чоң рахмат. Сизге да рахмат. Эркин микрофон берейин, эгерде каалоо тилегиңиз болсо, же ушул Москвада үй алып аткан, же үй алсамбы деп ойлонуп жүргөн мекендештерге сөзүңүз болсо айтып өтсөңүз. Урматтуу кыргыз элем, Москвада биз иштегени келгенбиз. Бир күн болсо бир күн барып Кыргызстанга кайтабыз дегенбиз. Азыркы учурда көбүнчө Кыргызстандан үй алгыла деп айтат элем. Эгер стандартный ипотека бул жакта пока 19-20% болгон үчүн, жок Кыргызстанда үйүбүз бар, бул жактан алайлы дегендерге ошол Подмосковьедон 5 миллион, 4 миллион, 5 миллионго арзаныраак үй алып туруп, аны 1-2 жылдын ичинде карызын азайтып, анан үй кымбаттаганда сатып, Москванын өзүндөн алганга аракет кылыңыздар. Азыр көп консультацияга чалышат. Биз айтат элек 9 миллион, 10 миллион Москванын ичинде. Москванын ичинде бир комната үй 9 миллион, 2 комнатасы уже 11 миллиондон башталат да. Бул экөөнүн тең эсептегенде айлык төлөмү көп болуп калат. Ошон үчүн Подмосковьедон алганга аракет кылыш керек. Аны ошол 1-2 жылдын ичинде карызын төлөп сатканга мүмкүнчүлүк болот. Анан алыс болуп калса барып жашаган не обязательно, сдавать этип койсо болот. Ошол себеби дегенде биз буларды эмнеге айтып атабыз? Москванын өзүнөн алам дешет, анан кыйналып алып алышат. Бул жакта араң иштеген акчасын баарын банкка процентке берет да. Биз ошону каалабайбыз ачыгы. Ошон үчүн пайдалуу жагы бул Подмосковьедон 4-5 миллионго үй алган. Ошол Москвада баарыбыз иштеп жүрөбүз. Мекенден алыс, бөтөн жердебиз. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Кандай суроолор болбосун, биз сиздерге жардам бергенге даярбыз. Ипотека болсун, башка болсун, документ болсун, психология болсун. Меңге поддержка, может, моральный поддержка керек болушу мүмкүн, алсайм. Мен азыр аябай моральный поддержкага муктажмын деп алайын. Чалыңыздар, колубуздан келген жардамды бергенге даярбыз. Биз ушул Москвадабыз, мурдагы эле адрес. Келиңиздер, чалыңыздар. Сиздер менен жүз көрүшкөн биз үчүн майрам. Эң сонун. Албетте, эми маегибиздин аягында биздин салтыбызды аткара кетели. Хорошо. Алсу медианын атынан деп чалгандарга кандайдыр бир арзандатуу кылып бересизби? Мурдагыдай эле ошол 50%. Көрдүңүздөрбү, мен 50% монтип эле кармап алгам да Азамат байкеден сиздер үчүн. Өзгөрбөйт го. Сиз үчүн. Туура, эң сонун. Анда промокод Алсу медиа деп Азамат Салиевге кайрылып 50% арзандатуу менен окуңуз, үй алыңыз, же болбосо наставничествосын Азамат Салиевге чалсаңыздар, сиздерге көп тармактардан жардамды берет. Анда эмесе кийинки эфирде көрүшкөнчө аман туруңуздар. Аман болуңуздар.